Азыр биз кан тапшыруу борборунун 3-кабатында турабыз. Бул жакта кан алган жер ушул жакта экен. Бул жакта ошо кан тапшырууга очередь күтүп, өз кезектерин күтүп жаткан учурлары. Кан тапшыргандардын көбү жаш карасына карабай, аябай арбын болгондуктан кезек күтүп жаткан учурлары. Тапшырылган кандарды бул жакта сакталып, иретке келтирилген бөлүм экен бул да. Жетиштүү болуп атат да тапшыргандар. Кан жетишмек ушун көп болуп атат, бирок кан делечи берет деп эле келип эле берип атышат да. Мисалы түштөн кийинки бергендер обед ичип алып келип, көбү жарабай калып атат. Через чур меникин албайсыңар деп эшиктен очередь талашып урушуп 2-дейин 3-дейинде келип атышат. Алардыкы баары бир түштейин алынган, ичип алып, тамак ичип алып бергендерди жарабай калат. Бекерли бар, албай койсок бизге нааразы болгондор болуп атат. Ошондо түшүнүш керек да. А так элге рахмат, достаточно келип сонун берип атышат. Сүттүү, майлуу, ачуу эчтеке жебей келиш керек. Желательно эртең менен келип тапшырган, потому что кандын эмеси более жакшыраак болот. Кан тапшырганда абалыңыз кандай азыр? Абалым жакшы, бирок сапарсың жакшы. Өзүңүз окуйсузбу же иштейсизби? Мен өзүм окуйм. Мынасы нерсени чала келдим. Бул жака азыр жалгыз келдиңизби же группалаштарыңыз? Жок, досторум менен келгем да. Бардыңыз жок? Бардым. Канча убакыт күттүңүз кезекте кан тапшырууга? Эртең саат 11:30 келгенбиз. 11:30 келип азыр кирип чыктыңызбы? Очередь болуп калгандыктан анан ошо убакка созулуп кетти. Азыркы болуп жаткан окуя боюнча айтабызбы? Кыргызстандын ичинде өтө оор болгон, чындыгында. Көп жоготуу нерсе. Досторубуз деле кетти. Ал жактан деле каза болгондор деле бар. Досторум деле арасынан сөз бакылган арасынан. Ошондо 251 болду бүгүн. Бир күнүнө ошондой болуп атат. Күнүнө 100ден 150-160тан алабыз. Азыркы ошо Баткен окуясы боюнча ыктыярчылардын көбөйгөнүнөн мурунку караганда канчалык эсе көбөйдү мындай кан тапшыргандар? Почти 2 эсе көбөйдү, 2 эсе 3 эсе көбөйдү, баарын алып атабыз. Потому что биз да алып атабыз, анаяктан да алып атат, уездный бригада. Ошо азыркы кырдаалга байланыштуу өзүңүздөрдүн мурунку режимден дагы ашык иштеп атасыздар да ошондо? Иштеп атабыз да. Канчадан канчага чейин иштеп атасыздар? Азыр канчага дейин истесе до последнего донора отурабыз. До последнего донора отурабыз, До последнего донора. Ошондо канчага чейин болуп атасыз? Саат 4-5ке дейин отуруп атабыз. Келип калсаңар экстра. Мурун кандай? Мурунга да 5-ге дейин отуратынбыз, бирок эрте бүтүп коятынбыз, потому что донорду тоже 2:30га дейин алатынбыз. А азыр энди до конца алып атабыз, до последнего донора алып атабыз. Мурун акыркы донор 2:de келчү, 2:30да битет. 2:30да донорлор битет. Эми бүгүн мен келип ошол кан тапшырып кеттим. Менин көзүмдүн кубандырганы абдан көп жаштар. Аларды эч ким чакырган жок. Ошол өздөрүнүн өздөрү уюшулуп келип, мына 2 күн мурун 500ге жакын адам келип 360 тапшырып кеттиктир. Көчө күнү 100дөн ашык дейт. Бүгүн бир 250ге жакын. Анткени кан борборунун өзүнүн дагы баягы ала турган эрежелери бар да. Ошого жетишип, мына саат 2ге чейин алат экен. Ушундай элибиздин башында кыйынчылык түшкөндө жаштар уюшулуп өздөрүнүн активдүүлүгүн, мекенчил экенин, намыскөө экенин көргөзүшүп, эч кимге доомат кылбай, эч кимге кандай бир сөз айтпай келип берип аткан аябай жакшы да. Бул биринчиси, экинчиси эми элибиздин, мамлекетибиздин башында оор күндөр өтүп атат. Мен ушул күндөрдө элге кайрыла тилейм. Эң негизгиси ушундай оор күндөрдө бир болсок, бир муштумдай болсок. Сын айтып, бирөөнү тилдей турган убак келеттир. Бирок ушундай убакта биз бир болгонубуз. Мына ушул окуя болгондо элибиз, активисттер, жаштар үлгү көргөзүп атышат да. Мына ушундай болушубуз керек. Эгерде биз бир болсок, биз сабырдуу болсок, биз баарын түшүнүп, бири-бирибизге жөлөк таяк болуп жардам берсек, кыйынчылыктарды жеңип кетебиз. Элибизге Кудай буйруса, ошон аркылуу тынччылык, токчулук болсун. Эмне дейли дагы. Ситуация өзүңүз көрүп атасыз да. Кудай буйруса тынчыбаса тынчыбыз биз. Биз барабыз да көрсөтөбүз. Ачык эле айтып коет. Биз ушул коогаланга байланыштуу өзүбүздүн баягы жарандык милдеттерибизди аткаралы деп колдон келишинче
өзүбүздүн баягы материалдык дагы жардамыбызды бердик. Андан сырткары дагы ошол жерде жарадар болгон адамдарга кан керек биринчи очередь. Аларга дагы өзүбүздүн баягы колдон келген жардамыбызды кылалык деп атайын келдик, кан тапшыралы деп. Бүгүн келсек кеч болуп калыптыр. Эртең менен келип Кудайым буйрса тапшырабыз. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун. Эч качан кыргыз элибизде мындан кийин мындай жаманчылык болбосун. Ошо кыргыз элиме тынччылык, бейпилдик, ынтымак каалайм. Негизинен айтканда элден айланса болот да. Башталган элден чын айтканда элден айланса болот. Ошончо тамак аш, дак кет, ишнелер жөнөп кетип атат. Анан биздин урушуш боюнча Баткендин өзүнө жетип атат, бирок чет жагына айылына жетпей атат деген сөз болуп атат. Анан тынчын деген да сөз болот, кайтарыш болот. Бизде ишенебиз да. Эски бияктан кетебиз, андай эме кылабыз десе, биздер кеткен жайыбыз. Жок дегенде 2 тажик, 3 тажик ала жаткан мекен үчүн. Мен ошондон эмедемин да. Ушундай кырдаалда биз Бишкек мамлекеттик университетинен факультет русская филологиясынан келип, Баткен элине жардам бергенге келдик. Бул жерден өзүбүздүн факультеттин атынан русская филологиядан көптөгөн акча чогултуп, ошо Баткен элине өзүбүздүн колдон келген жардамды берип жатабыз. Ошо кыргыз эл ушундай кырдаалда ушинтип жатканда баарыбыз өйдө көтөрүп, бирдей баягы алаканга салып, жакшы бир деңгээлге жеткенге аракет кылабыз. Кандай десем, кыргыздар баягы бир түндүктүн астында бирип турсак, баарыбызга жакшы да. Ошон үчүн ошо биздин факультеттин атынан, ошо БГУнун атынан ошо биздин студенттер келип жардам көрсөтүп жатат.